Кыргызстандын улуттук долбоору катары эсептелген Алга Кадам Сугат каналынын курулушун жандандырууга президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев мамлекеттик катчы болуп турган кезде көмөктөшүп, элдин ашар жолу менен башталган иш мамлекеттин колдоосуна алынган. Эми мына дальше атайын обработка болгасына ва андай чоң таштар тизилип, анан асты бекемделет. Узундугу 20 чакырымдан ашык болгон Сугат каналын тоолорду тешип 7 километрге жакын туннель казуу үчүн Кадамжай районундагы демилгечи Асанбай Пазылов Алга Кадам коомдук бирикмесин түзүп, элден акча чогултуп, иш баштаган. Бирок каражат жетишсиз болуп, мамлекет долбоорго 2 жыл аралыгында 250 миллион сом өлчөмүндө каражат бөлүп, курулуш жанданган. Бул долбоор президенттин өзүнүн жеке көзөмөлүндө турат. Ал дайыма ушу долбоорго кызыгып сурап коюп турат. Элден чогулган акча эмне болуп атат, мамлекеттен тарабынан берилген акча эмне болуп атат деп үзбөй кызыгып турат. Мына мен ушу жака баягы булар Алга Кадам коомунун бүгүн отчеттук жыйыны болгон турат. Ушул отчеттук жыйынына катышып келгенге жибергенин себеби да ошол жерде жатат. Алга Кадам долбоорунун негиздөөчүсү Асанбай Пазыловдун айтымында 2023 жылы ийгиликтүү жылдардан болгон. Анткени бөлүнгөн каражаттарга Орусия жана Кытайдан атайын туннель казуучу техникалар алынып, иш илгерилеген. Натыйжада 1000 метрден ашык туннель казылып бүттү. Мамлекет тарабынан президентибиз 150 миллион өзүнүн фондунан бөлүп берди, 150 миллион. Өкмөт тарабынан бюджеттен 100 миллион сом бөлүп берди. Жалпы баасы бүгүнкү күндө ушул 3 туннелдин жана предтуннельный деп коебуз туннелдердин алды жактары эсептелгенде бул 307 миллиондук смета боюнча ушундай жумуш аткарылды да. Анан прямой баягындай затраттар менен баягы өзүбүз техника жалдап келип ошентип иштеткенибизден улам биз 275 миллион сомдук мына курулуш иштерин аткарганбыз. 2022 жылы мына өзүңүз көргөнсүз, мына тоолорду жардырып бүт өткөнбүз. 1711 метр бүтүргөнбүз. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарган чогулушта Алга Кадам коомдук бирикмесине мүчө болгон жергиликтүү тургундар катышып, элден топтолгон жана мамлекет тарабынан бөлүнгөн каражат каяка жумшалганы боюнча маалымат алышты. Алга Кадамга өз салымдарын кошкон инсандар долбоор келечек муундар үчүн маанилүү экенин айтышат. Кудай кааласа бул Алга Кадам долбоору ишке ашат деген үмүттөбүз. Эми ушу жерлер берилсе балдарыбызга, неберелерибизге Кудай кааласа. Аллага шүгүр, эми ушул биздин Кыргызстанда мындай тоолуу жерлер, иштелбеген жерлер толтура. Бизде ушул Асанбай Табанович ушул долбоорду ачып, проект түзүп, элге жардам берип атат да. Биз бул Алга Кадам коомуга мүчөбүз. Балдар кошулуп, салымын кошуп атат. Жер алабыз деген балдар. Анан кийин бул өзү чоң улуттук программа болуп калды. Бул канал бүтсө миңдеген адамдар жерлүү болот. Үйлөр салышат, бактарактар кылышаттар. Жыл жыйынтыгын камтыган иш-чарада Алга Кадам долбооруна өз салымдарын кошкон инсандар жана курулуш иштеринде ийгиликтерди жараткан кызматкерлер сыйланды. Коомдук бирикмеде алгач 500 адам катталган болсо, бүгүнкү күндө 2000ге жакындаган. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.